Канчалык чын экенин билбейм, бирок эгерде чынында кайрылса туура кайрылган экен. Анткени мен башынан бери айтып келе жатам. ЦИКке деген ар кандай адам бул маалыматтарды бурмалап жаткан, жеткизипчи. Анан кийин бул боюнча ЦИКте дагы баягы жыйын болуп өткөн. Ал жерге да мен атайын барып, мага тиешелүү суроолордун баарына жооп берген. Мен жөнүндө бир дагы мыйзамдын үтүр точкасы бузулбаган экенин ЦИКтин юристтери далилдеп чыкты. Жана мага сунуш дагы беришкен. Эгерде сиз кааласаңыз, бул сиздин эркиңиз, ачык түрдө жарыялап бир үгүт иштерин жүргүзсөңүз, сиздин укугуңуз деп. Бирок мен андай иштерди деле жасаган жокмун. Жекече эле жаран катарында өзүм баягы Садыр Жапаровду эл катары эле колдоп, Facebook баракчаларында бирин-эки материалдарын жарыялап койгон жерлерим бар. Мен эч кандай Садыр Жапаровдун штабына тиешем жок. Агитатор, үгүтчү дагы эмесмин, штабында жетектебейм. Ошондой уктум деп туруп, Гүлнара Журабаева деген Центр избиркомдун бир мүчөсү айтып жатат. Бирок ал айтпай жатат, ким айткан тарабынан. Балким өзүнүн оюнан каралоо максатында сүйлөп жаткан чыгар. Эгерде бирөө айткан болсо, ал ачык түрдө именно мыногу журналист же болсо бул адам деп туруп ачык көргөзүш керек болчу. Бизге жеткен маалыматтар биз уктук деген ушундай бир ушак сөздөрдү айтып жатат. Эми бизди баардык кыргызстандыктар эле билет. Биз Мекенчилик партиясынын активдүү бир мүчөлөрүбүз да. Кечөөнкү бир ай мурун эле шайлоодо биз Мекенчилик партиясынан аскердик тизмеде кандидат болуп чыкканбыз. Ошонун себеби менен булардын баарын айтып жатышат. Биз ошол ар бир баскан кадамыбызды тетир көргөзө бербеш үчүн мынакей бул жерде жүрөт, терде жүрөт деген бир сүрөттөрдү да чыгарыш мүмкүн болчу. Ошондуктан биз ушул иш-чара менен деле келесиң бир жергечи, бир башка бир жерлерге. Анткени биздин кеңешчибиз ар бир жерди текшерип туруп, кай жерде эмнелер бар, кай жерде жок, иш чынында кандай жүрүп атат деп туруп, чыгып туруп кыдырабыз да. Садыр Жапаров кеңешчисизби ошондо? Жок, Мегакомдун ген директорунун кеңешчиси катарында. Аны ошол сүрөттөрдү, ошол видеолорду тартып алып туруп эле, мына кеңешчиси бул жакта эмне кылып жүрөт деген сүрөлөттөрдү чыгарышы мүмкүн. Андан кийин актанып жетишпейсиң да. Ошондуктан ушундай сөздөр болбош үчүн, таптакыр сөз болбош үчүн ушундай отпуск без содержания, акча албаган бир өзүнчө бир отпуск бар. Ошондой алып кеткенбиз. Кандайдыр жаман сөздөр жарымашпасында? Ошол негизги мени каралап кой берсе болот, бирок мен аркылуу тиги негизги кандидат Садыр Жапаровго сөз тийгизбеш максатында. Эгерде чын-чынына мыйзамдуу келе турган болсок, иштеп жатып дагы бош убактарында ачык түрдө үгүт жүргүзгөнгө сизге уруксат деп туруп Центр избиркомдун юристтери ошолордун официально билдиришкен.